Assalamu alaikum dostlar, kandayсыңар? Бүгін 19 июль. 5 күн өтті. Бұл жерде Ошарын Борбор базарын сел қаптаған барыңыздар, жақсы білесіздер. Анша-мынша обзорда бергенбіз. Бүгін ушул селден кейін қалдына келіп атқан базарды бір көрсетіп қойын дедім. Мен азыр Ақбура дариясының үстінде тұрам. Бұл жерден селдің қаншалық масштабы чоң келгендігін білсек болады. Бұл жерде чоң бір терек жатады, тамыры менен жуынып. Ушунчалык күчтүү келген да селчи. Бұл жерде саудагерлер крышаларын тазалап, қалуына келтириштери бир тойле жанданып, базардын ичиндеги жол тазаланган экен, көрүнүштөрбү? Тазаланып, бирок транспорт кирбей атат. Чектөө бар, адамдар кирип, кээ-бирлердин соода күркөлөрүн ачып, соода кылышып атат да. Ушул Акбурадан өткөндө толтура ашып келген да, могу 1 метр үстүдөн келген да суучу, колуну каптаган. Могу жактачы. Могу жерде теректер дагы эле жатат. Ушунчалык катуу келгенин билсек болот. Бүт келип ушу жерге эмнени айткым келет? Урматтуу Ошан тургундары, меймандар, ушул дарыябызды таза сактасак да. Дарыябызды таза сакташыбыз керек. Бул жерде мусулдар мынакей канча көп мусор келген билсек болот да. Дарыябызга туш келген нерсени айрыкча касаптар, мал сойгон касаптар кандарын агызат деп угабыз. Мисалы үчүнчү, акыр чикир ичегилерин таштай берет деп угабыз. Мисалы үчүн, ошон үчүн дарыябызды таза сакташыбыз керек бизчи. Дарыяны таза сактасак, дарыядагы мындай таза болуп, алакталганда мындай ырайым болот дегеним да. Мына могу ушул сел каптаган өткөнкү жол мына. Ушул жер өткөндө ылай болуп, барыңыздар жакшы билесиздер, катуу сел каптаган. Бүгүн болсо монтип тазаланып, мынакей кадимгидей шаар бийликтери, тазалык ишканасы, башка ишканалар баардыгы мондай колго бош кылып, азыр кадимгидей мындай тазаланып калды да. Ичкери деле тазаланып, уже жолго түшүп калган. Негизи мындай кырсык болбосун. Мен ошо дагы бир жолу айта кетким келет да. Ошо Акбура дарыясын таза сактайлык. Чекелерин ичимдик ичип, шишелерин ыргытып, ар кандай мындай бир эмелерди, мусорларды таштаганыбыз туура эмес да негизичи. Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн шаардын ичинен өткөн дарыя, ал жерде ак куулар, өрдөктөр, балыктар жөн эле сүзүп жүрөт. А биздин дарыябыздын акыбалы болсо ушул. Ошон үчүн бул бизге эле керек. Ошон үчүн таза сактайлык. Урматтуу Ошан тургундары, өткөндө Бишкекте кайсы дарыянын ичине атайын балык салышкан экен. Балык жүрсүн ушул жерде депчи. А кечинде болсо адамдар келип ал жерде балыктар тутуп кетип атат да. Мен туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн сулуулук үчүн, коозлук үчүн, шаардын мындай бир архитектуралык коозлук үчүн бул нерселер керек да. Акбурабыздын акыбалы болсо мына могу. Ошон үчүн шаардыктар, урматтуу шаардыктар, таза сактайлык дарыянычы, балдарга жеткирели. Шаардын четиндеги, ушу Акбуранын четиндеги могу тамактануучу жайларга дагы ар кандай нерселердин мусордун баардыгын ушу дарыяга таштабаш керек да. Бир күнү келип монтип кусуп салат дарыячы. Ошон үчүн урматтуулар, барыңыздарга айта кетерим, дарыябызды таза сактайлык. Акбура бул Кудай берген бир кереметтүү суу да. Ушул Акбурадан Ош шаар ичет, ушул суудан ичет. Жамгыр жааганда, ылай болгондо токтотуп тунуганча ушудан ичет шаардын эличи. Ошон үчүн урматтуулар, шаарыбызды таза сактайлык. Базардын ичи кадимкидей эле мындай эме болгон, ишке кирип турат, азыр иштеп атат базар, соодагерлер соодасын кылып дегендей. Айтор, ушул маалымат достор, лайк басып, комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар. Кырсыктарым Кудайым сактасын, мындан кийин болбосун мындай кырсык. Мен мурдагы видеомда аябай көп просмотр болуптур, чоң рахмат. Комментарийлер аябай көпчү, комментарийлердин 90-95% пейилди оңдойлук, туура иштерди кылайлык, пейилибизди оңдойлу, зекеттерибизди берели, сооданын үшүрүн берели,
ач көз болуп кетти дегендер мындай ушундай комментарийлер көп экен да. Балким бул туурадыр. Ошон үчүн урматтуулар, ал базардын ичинде бир көрсөтүп коеюн силерге. Базардын ичи кадимкидей иштеп атат, баары жайында. Иншалла. Бүгүн ачык бүгүн. Бул жакта фруттар сатып, май сатып, же анылар сатып отур. Мынакей Ошун борбордук базары кадимкидей ишин жүргүзүп жатат. Ошо базардын ички көрүнүшү мынакей. Сода болуп атат, кадимдей базар болуп атат. Аллах таалам содаларга береке берсин, жакшылык берсин. Комментарий жазып, лайк басып бөлүшүп коюңуздар, Рахмат.